Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Садыбакас Доолов, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси, Ан-Надва мечитинин имам хатиби. Ассаламу алейкум, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Алейкум ассалам. Жаныбызды эс алдырган, бул дүйнө жана акыреттеги жашообузду бакытка бөлөгөн тынч жашоого кантип жана кандай барабыз? Оор суроо. Аллах өз аятына салып Әлә бизикриллахи татмаиннул кулуб. Аллах тестөө менен дайым Аллахтын атын атап, ага жалынып сөйөнүп жүрүү менен жүрөктөр тыным алат деген да. Чынын айтканда, мен деле, сиз деле, башкалар деле физикалык жактан көп кыймылдап иштегенде денени эс алдырыш үчүн узун түшүп жатышыбыз мүмкүн да. Бирок эч качан эч кимден уга элекмин жүрөгүмдү бир эс алдырайынчы деп. Кантип эс алдырат билбейм да. Анча мынча угуп калам. Жүрөгүм бир эс алсынчы деп. Музыка угуу менен тиги жаратылышты, шаркырап аккан дарыяны көрүү менен жүрөк эс алат деши мүмкүн да. Бирок толук кандуу эмес. Анткени Аллах өз сөзүндө Әлә бизикриллахи татмаиннул кулуб. Аллахтын атын атоо менен жүрөктөр кадимге тыным алып эс алат деген да. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир ишке кайгырып же бир иштен кубанып турса, анда дароо эле эки жагын карап Хазрат Билалга үн катып, "Я Билал, аззин лис-салах, арихна биха" дечү. Эй Билал, азан айта салчы, жүрөктөрүбүздү намаз менен бир аз эс алдырчы дейт эле да. Анан бул дүйнөдөгү бакыт жашоо, жыргал жашоо, ахиреттеги эң мыкты көзүбүздүн кареге сүйүнө турган мыкты жашоо Аллахка сөйөнүп, Аллахтын атын эстөө жана бешени менен жер сүзүп, кол менен жер таянып, мурдубуз менен жер жыттап сажда кылуу аркасында ахиреттеги мыкты жыргал жашоо күтүп атат деп эсептейм. Ал дүйнөгө ким барып келиптир? Бул дүйнө чыныгы жашоо дегендерге сиздин жообуңуз кандай болот эле? Өзү ал дүйнөгө ким барып келиптир деген ошол өзү сураган өзү барып келиптирби дейт элем да мен өзү. Мен мисалы барбай туруп ишенем, анткени Аллах Таала алар жөнүндө салып эле Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Бул китеп эч кандай шек күмөн жаратпаган ыйык китеп. Ал такыбалар үчүн эң мыкты хидаят, туура жолду багыттаган китеп. Бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаты кандай дегенде ошол сүрөнүн экинчи аяты аллазина юминуна бил гайб, көзү көрбөй туруп гайыпка ишенгендер, алар чыныгы бейиштиктер деген. Мен бейиштик болуш үчүн болгон аракетимди кылам. Куранда эмнеге буйрулсам ошону аткарам, эмнеден тыйылсам тыйылам. Бүгүнкү күндүн же жашоонун талабы болгон азгырыктар убактылуу мансап, абийир алып келип атса дагы, бейишке кириш үчүн мен баш тартам. Ата туурасында алтын сөздөрдү сизден уккубуз келет. Ата, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ата деген ал бейиш эшигинин эки жан жыгачы, эшикти кармап турган. Ошон үчүн пайгамбар айткан. Бейишке киргин келсе, анда ошол эки жан жыгачты сыйлап, кадырлап өбөт. Эгерде тозокко киргин келсе деле ушул кирген чыккан сайын кордоп, сөгүп тебөт деген. Ата мен үчүн жашоомдун түркүгү, бейишке кирчү эшигимдин эки жан жыгачы. Эне бизге жашоо берип, жарык дүйнөгө алып келсе, ата мен үчүн кантип жашоону үйрөтүп сабак берген кайталангыс инсан. Шарт ушундай болуп калды, сизди Кыргызстанды же Мекке, Мединаны танда дегендей бир тандоо келип калса, сиз кайсыны тандамаксыз? Оор суроо. Бир түрк апа дайым орозодо
Маккадагы бир үйүндө жашайт экен, үйү бар экен. Каабага жакын жерден үй алып коюптур. Анан ошол Туркиядан анча достору бар экен, жүргүлө деп умрага алып барат экен. Анан ошол үйүндө башка мейманканага жаткандан көрө ушулар жаткыла деп. Эми тиякты билесиң, үйлөр деле бир кабат го. Анан силер муну кабатында, муну бөлмөсүндө жашагыла деп бир ай умрада, орозодо ошол жакта болуп, анан орозо бүткөндөн кийин Кааба менен коштошуп кайтат экен. Анан ошондо достору кандай бактылуусуз. Эгерде биздин сиз сыяктуу ушул жердеги үйүбүз болгондо анда ушул жака эле көчүп келип алмакпыз. Эмне кыласыз, Туркияны таштап койбойсузбу? Жашай бербейсизби ушул жерде десе, жок, андай болбойт. Мен жүрөгүмдү бирде кыйнап азаптайм, бирде ушинтип акырын сылап кашып сабак берем десе, кантип деп сурап атышпайбы? Анан ошондо 11 ай Туркияда жашайм. Анан жүрөгүм шунчалык албууттанып эле, Каабаны көргүсү келип, сагынып, уктасам түшүмө кирип ойго жүрсөм, ушул көзүмдөн элесимден кетпей ушул жака тартканда, о жүрөк болбогур, сен сагынып калган турбайсыңбы деп бул жака келем. 1 ай тургандан кийин Каабаны көрүп, анан тияк биякты көрүп, тоюп калгандан кийин болдубу, жүрөм кетели, мекениңди сагындым деп кайра мекенге алып барып коем деген сыяктуу. Ибадат үчүн кээде ыйлап, жашып, эч кимге көрүнбөй, бугумду чыгарып, Аллах менен сырдашып, өзүмдү мындай бир эркин, бош алып жүрүү үчүн убактылуу Каабаны, Меккени тандамакмын. Бирок Мекен да баары бир ал менин мекеним. Анткени пайгамбарыбыз Меккеден чыгарылып атканда, эй Кааба, эй Мекке, кандай гана ыйык жерсиң. Эгерде элим мени бул жерден кууп чыгарбаганда, мен анда чыкмак эмесмин деп пайгамбарыбыз ошол Меккени айткан. Башкалардын түзүлүшүнө жана мүнөзүндөгү кемчиликтерди айтып же көргөзүп, ал жокто сөз кылгандардын азабы десек болот, кандай болот? Мен мисалы 2 китептин авторумун да. Сиз дагы 2 китептин авторусуз. Айтасыз, бирок жазбайсыз, бирөөгө жаздырасыз да. Ошон үчүн эртең Аллахтын алдына барганда, оң жактагы китебим окулганда жалаң гана, урутумдан жылмаюу кетпей, албырган жүзүм нурдангандан нурданып турганды жакшы көрөм. Бирок кээде баракталып кетип бартып, жүзүмдү түнөртө турган, тунарта турган, денемди дүркүрөтүп, денемден терди тамчылатып, башымды шылкыйтып, шерменде кыла турган жаман иштер менен ошол китебимди толтурбашым керек да, дептерчемди. Айтайын дегеним, мен өзүмдүн окуган намазымдын сообуна өзүм эле ээ чыккым келет. Сиз да туткан орозоңуздун сообуна өзүңүз эле ээ чыгышыңыз керек да, мисалы. Анан мен өзүм кыйналып, кысталып окуган намазымдын сообун бирөөгө оңойлуктан эле берип койбойм да, бергим келбейт да. Бирок кээде сиз 1 ай бою туткан орозоңуздун сообун берип коюшуңуз мүмкүн. Мен мисалы айлап, жылдап жасаган умрам, хажымдын сообун бирөөгө оңойлуктан эле берип коюш мүмкүн. Ал мен үчүн хач эң кымбат, орозо сиз үчүн дагы кымбат, намаз мен үчүн кымбат, баарыбыз үчүн. Намаз не деген баалуу нерсе. Бирок мен эртең ушул намазымды бирөөгө жөн эле берип коем да. Жөн эле берип коем, анткени мен кимдир бирөөнү бул дүйнөдө билип билбей, айыбы болсо деле, болбосо деле аркасынан жамандап сүйлөй турган болсом, анда бул дүйнөдөгү кыйналып жасаган жакшылык иши, жүрүм туруму, намазы, кайрымдуулугу, орозосу, умрасы, хаж, курбандыгы кымындай калтырылбай жамандалган кишиге өтөт да. Ошон үчүн айтайын дегеним, кагылайындар. Бир 5 күндүк аманат дүйнөдө жасаган жакшы ишибиздин сообуна өзүбүз эле ээ чыгалы эртең барганда Алланын алдында. Кээде суукта туруп намаз окуп атабыз, кээде алыска басып барып атабыз, сабак, моминтип, мисалы теле, хаж, умра, кээде кайрымдуулук чыгарып атабыз. Ушулардын бүт баарынын сообу эртең мен жамандаган кишиме сөзсүз түрдө өткөрүп берем, Кудай сактасын. Ошондой бул дүйнөдө толгондокой соопторду жасаган киши болуп, бирок Алланын алдына барганда куржалак банкрот калгандан Кудай өзү сактасын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу
Садыбакас Долов болду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси жана Ан-Надва мечитинин имам хатиби. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллах разы болсун. Чоң рахмат.